бир анан буйта туруп бир. Тунайым менен Назайым балдардан өзгөчөлөнүп, ар тараптан өнүккөн аракетчил үй бүлөнүн кыздары. Алар бош убактысында спорттун бокс түрү менен алектенип, Кыргыздын керме саймасында үйрөнүп, андан сырткары бий иримдерине да бир топ ийгиликтерди жаратып, жакында эле Ташкентте өткөн сынакта баш байгени жеңип келишти. Биз ошо Ташкенттен санжыра менен өзбек бийин бийлегенбиз. Ал эми ал жерде узбектер, тажиктер жана казактар дагы болгон. Ал эми ошо Кыргызстан менен биз биринчи орунду дагы алганмын да. Ошо мен бийге кичинекей чагымдан бери кызыгып, кичинекей чагымда 4 жашымдан баштап Акшооло балдар хоруна барып, ырдап бийлеп чоң сахналарга чыккам. Мен эртең менен туруп, ата мен бокско барам. Андан кийин сабакка барып, сабагымды окуп бүткөндөн кийин сайма сайып отурам. Анан кеде сабактарымды окуп бүтүрөм. Классташтарың да сендей болуп, ар кайсы жактарга барып ушинтип убактысын пайдалуу өткөрүшөбү? Сен дос кыздарың менен сүйлөшөсүңбү? Ооба. Сүйлөшөм. Кеде биздин классыбызда да кыздар танысууга барып бийлешет. Ал эми кичүү уулу Султан 3 жашынан бери эле бокс менен машыгып, атасы менен кошо залда убактысын өткөрөт. Медер Мамакеев бокс боюнча Кыргызстандын 7 жолку чемпиону. Учурда машыктыруучу болуп, 3 баласынан сырткары көптөгөн жаштардын дени сак жашоосуна салым кошууда. Көп сүйлөгөндөн көрө бала көргөнүн жасайт деп дайыма өзү жол көрсөтүп турат. Тарбияны өзүмөн баштадым. Биринчи ошол тарбия бергенде бала биринчи ата энени көрүп өсөт да. Ошон үчүн кыздарымды ошо бир аз эс тартып калгандан баштап, басып калгандан баштап эле ошо залга жанымда алып жүрдүм. Андан кийин уулду болдум. Ошо уулум уже 1-2 жылдан бери аз жанымда. Ушул балдарга тарбияны азыр телефон өрүп калбадыбы көбүнчөсүндө. Ошо телефондон эмес, жаның алып жүрсөң, өзүбүз эми болушунча жакшы кылганга аракет кылабыз да. Жакшылык, жакшы жерлерге барганга, жакшы сүйлөгөнгө. Ошон үчүн бала жаныбызда жүрүп, көрүп, үйрөнөт бизден. Ар бир баланын убактысын туура бөлүштүрүп, аны көзөмөлдөп турган апасы тарбияны эне тилден баштаган. Учурда балдары нукура кыргыз тилинде улуттук баалуулуктарды, каада салты билүү менен апасынын акыл насаатын угуп чоңоюуда. Балдардын биринчи тилине көңүл бөлдүм. Эң башкысы кыргыз тилинде нукура сүйлөсүн деп бала бакчага кыргыз тилдүү бала бакчага бердик. Андан кийин мектепке барганда дагы кыргыз тилдүү мектепке барышты. Азыр нукура кыргыз тилинде сүйлөшөт. Үйдөн дагы кадимки эле керме сайма менен экөө тең алек болуп атат. Муну менен биз балдардын аң сезимин өстүрүүгө, эс тутумун жакшыртууга өз салымыбызды кошуп атабыз деп ойлойм. Сабактардын үй тапшырмаларын аткарабыз. Андан сырткары үй бүлөбүз менен кечкисин баарыбыз чогулган кезде логикалык оюндарды ойнойбуз. Бул да болсо баланын баягы өсүшүнө, калыптанышына жакшы таасирин берет деп ойлойм. Бөбөгүмө маек курганды жакшы көрчүмүн. Мен дагы буюрса Чынара Капаровадай кыйын диктор болууна азыртадан кыялданам. Ата эне балага туура кам көргөндөн улам кыздардын ар тараптуу таланты ачылды. УТРКнын Сен мыктысың, апам жана мен сынактарынын жеңүүчүлөрү жана сабактан сырткаркы студияга келип, үн коштоп, түрдүү иримдерге убакытты пайдалуу өткөрүшөт. 10 жаштагы бөбөктөр эле келечектеги кесибин, болочок пландарын түзүп, ата энесинен көргөнүн үйрөнүп, ийгиликтери менен аларды сүйүндүрүүдө. Саламатсызбы, менин атым Тунайым, силердин атыңар ким болот? Элиза Нурматова, Улукбек Абдиев, Ала Тоо 24.